Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол коюлду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык үстүбүздөгү жылдын 28 ноябрында Жогорку Кеңештин жаңы чакырылышындагы депутаттарды шайлоо күнү белгиленет. 11 апрелдеги референдумда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Жогорку Кеңеш 90 депутаттан туруп 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат. 2021 жылдын 27 августунда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун жаңы тартибин караган Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам күчүнө кирген. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону аралаш шайлоо системасы менен өткөрүү каралат. Жогорку Кеңештин 54 депутаты пропорционалдык система боюнча, 1 шайлоо округу боюнча, 36 депутат 1 мандаттуу шайлоо округтарында мажоритардык система боюнча шайланышат. Депутаттардын санынын өзгөрүшү Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлерге коюлган талаптар жаңы шайлоо системасын киргизүү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кезектеги чакырылышына депутаттарды жаңы шайлоону дайындоону жана өткөрүүнү карайт. Баш мыйзамга ылайык президент Жогорку Кеңешке шайлоону дайындайт. Жарлык бүгүнкү күндөн тартып күчүнө кирет.